Депутат Асель Кодуранова Жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитеттин төрайымы болуп шайланды. Ага 72 депутат макул деген добушун берди. Эскерте кетсек, бул орунга 2 депутат сунушталган. Социал-демократтардан Асель Кодуранова ал эми Өнүгүү прогресс фракциясы Тынчтыкбек Шайназаровдун талапкерлигин көрсөткөн. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Шайназаров 46 добуш алды. Шайлоо таза өттү. Мына комиссиянын мүчөлөрүнө сурадык. Эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Мына ушундай шайлоолорду таза өткөзүп, биз дагы өзүбүздүн аброюбузду жогору көтөрөбүз деп эсептейм. Асель Сөзбековна, сизди куттуктайбыз. Сизге ийгилик. Бул өтө мындай комитет, жооптуу комитет. 46 добуш Тынчтык Шайназаров алган, биз үчүн бул жеңиш. Şu 46 doğuş bergen депутаттарга мен чоң ыраазычылык айтам.